Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Биз азыр жаңы эле элчиликтен чыктык. Россия Федерациясына жаңы элчибиз дайындалып келди. Бөкөнтаев Кубанычбек Кеңешевич. Мурдагы Улуттук банктын жетекчиси, абдан тажрыйбалуу инсан деп угуп жатабыз. Россия Федерациясына Москва жергесинде аттуу баштуу аксакалдарыбызды чакыртып батасын алып коюлу таанышайын деп бизди да чакырды. Ошо Кыргыз диаспора кеңеши биз жалпы жааматыбыз менен барып, өзүбүздүн каалоо тилектерди айтып, андан тышкары көп сөздөр айтылды. Ошо биз эки сунуш айттык. Ошо сунушту болсо кылып берет, көңүлүнө алат деген чоң ишеничтебиз. Элчиликти биз колдошубуз керек. Бул биздин үйүбүз, элчилик мамлекеттин жүзү, элчилик бутуна бут, колуна кол болуп туруп, бир жааттан, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, негизинде колдоп, чогуу көптөгөн жакшы, тажрыйбалуу, жыйынтыктуу иш-чараларды алып барышыбыз керек. Ошо кичинекей видеону көрүп коюңуздар мекендештер. Көрүшкөнчө. Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Негизинде көптөгөн каалоо тилектер, ойлор, пикирлер айтылды. Анын баарына ар бир мекендеш менен толук кошулам. Анан биринчи рет биздин мекендештерибиз сиздин келишине үмүтү чоң. Россия Федерациясында каалайбызбы, каалабайбызбы, жана атайын согуш операциясы өтүп аткандан кийин мигранттарга настрою абдан кыйын болуп атат. Негизинде ар кандай пабликтерди карасаң, националисттик көз караш менен түзүлгөн пабликтер мигранттарды жамандап, жаман ойго алып келип туруп, жергиликтүү калк менен иштеги айрымды четке күчтөр ошол жаман атууду кылып атат күн сайын. Бир биздин чоң преимуществобуз бар, Евразия экономикалык бирикменин өкүлүбүз. Евразия экономикалык бирикменин өкүлүндө кыргыз жарандары мигрант деп эсептелинбейт, эмгек мигранты деп эсептелинбейт. Евразия экономикалык бирикменин ичинде бизди эмгектенүүчү, трудящийся деп коет. Сизден сураныч, жаамат менен, командаңыз менен ошол кыргыздардын эмгек мигрант эмес, эмгектенүүчү деген статусту жогорку чогулуштардан, жогорку деңгээлдерден айтып, мигрант, эмгек мигранттардан айырмалаганга чоң сураныч. Себеп деген азыр Крокус Сити окуясынан кийин чабуул мигранттарга катуу, курч, баарыбыз көрүп атабыз. Бул тууралуу мамлекеттик дума жума сайын жок дегенде бирден антимигранттык настройдо болгон мыйзам кабыл алынып атат биринчиден. Экинчиден болсо күч органдары дагы, жанагы аксакалдар айтып кетти, Александр Бастрыкин деген тергөө комитетинин жетекчиси, ошонун дагы ой пикири мигранттар жөнүндө абдан терс, тилекке каршы. Бирок биз ошого жол бербешибиз керек. Биз эмгектенүүчүбүз, эмгек мигранттар эмеспиз. Экинчиден болсо, ошо Кыргыз Республикасынын президентинин атында мекендештер кеңеши түзүлгөн. Сооронбек Карабаев айтып кетти. Биз дагы ошол жакта өкүлбүз. Ошол жерде ишкер мекендештердин, бул жерде ишкер мекендештер көп, Кудайга шүгүр. Кыргызстанга тыйын салам десе, инвестиция кылам десе, 1+1 деген, мекенин 1+1 деген долбоор иштеп чыгылган. Кыскача айтканда, мекендеш ишкерликке $10,000 салса, Кыргызстан мамлекети $10,000 бөлүп берип, $20,000 ошол жерден жакшынакай бизнес ачып, өзүнүн үй бүлөсүн алып калат дагы, жана 1-2 үй бүлөнү жумуш менен камсызданат. Миграция жаатында биздин мекендештер кечээ статистика боюнча бүгүнкү күндө 360 000 биздин жараныбыз бар экен Россия Федерациясында. Жана 190 000 жарандыгы бар биздин мекендештер бар экен. Баш аягы бир 550 000. Буга чейин 1 миллионбуз деп мактанып турганбыз. Азыр статистика кескин ылдыйлады. Бул болсо ошо акыркы болуп аткан антимигранттык настройго да тиешелүү. Депортация, выдворение, бул жерде консул дагы билет, Жаркмай Дүйшемова билет, жумасына жок дегенде 50дөн биздин мекендешибиз тилекке каршы ошол көйгөйгө туш келип калып атат. 2025 жылдын 5 февралында жаңы мыйзам күчүнө кирет. Полиция кызматкерлери соттун чечими жок эле көчөдөн кармап туруп, выдворение жана депортацияга бүт мигранттардын бүт баарын салганга толук кандуу укугу бар. Бул полиция ичинде чоң коррупция башталат. Жок дегенде ортоку ставка 10 000 болсо, азыр 20 000ден көчөдөн алып туруп кайра кое беришет. Ошол жаатынан кыргыздардын аброю эл аралык аренага имиджин жакшы деңгээлге чыгарып, эмгек мигрант эмес, эмгектенүүчү деген
ошону командаңыз менен иштеп берсеңиздер. Биз силерге, сиз баш болсоңуз, бут болуп бергенге даярбыз. Жалпы жамаат менен, жалпы кыргыз диаспорасы, коомчулук силерге жүлөк таяк, ас казуу болуп, колуңарга кол, бутуңарга бут болуп бергенге даярбыз. Рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп коет кыргыз элинде. Биз Кыргыз диаспора кеңеши жогорку окуу жайлар менен азыр иштешип жатабыз. Кыргыз мекендештерди жогорку окуу жайларга тапшырууга шарт түзүп берип атабыз. Биринчи өлөгүбүз Москва экономикалык институтунда, метро текстильщигинде аспирантура, бакалавриат, магистратура специалитетке окууга тапшырсаңыздар болот. Диаспорадан десеңиз кошумча скидкаларын кылып берет. Юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное управление жана башкалар. Сурап билүү телефондору +7 499 113 09 41 номери. Орус тилин билбесеңиздер жардам берет, экзаменге жардам берет, эң негизгиси диаспорадан деп айтсаңыздар толук скидкаларды кылып берет. Билим ала бериңиздер.